Президент Садыр Жапаров бүгүн Минск шаарында Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн иш сапар менен Беларусь Республикасына жөнөп кетти. Сессия Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконун төрагалыгы астында өтөт. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулап, алдыдагы милдеттерди аныкташат. Ошондой эле жамааттык коопсуздуктун кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Кыргызстандын Беларустагы элчиси Эрбол Султанбаев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Арча Бешик жаңы конушундагы үйлөрдүн биринин алдынан ташталган ымыркайдын ишине байланыштуу жаңы жагдайлар тууралуу айтып беришти. Маалыматка ылайык, институттун кызматкерлери бала табылгандан кийин дарыланууга жаткырылган төрөт үйүнө барышкан. Башкы дарыгердин маалыматына ылайык, 19 ноябрда саат 23:05 кабыл алуу бөлүмүнө милиция кызматкерлери абдан катуу үшүп калган жаңы төрөлгөн баланы алып келишкен. Балага бронхопневмония деген диагноз коюлган. Азыр ал дарыгерлердин көзөмөлүндө кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дарылоо программасына антибиотиктер да кошулган. Институттун кызматкерлери төрөт үйүнүн башкы дарыгери менен дайыма байланышта болуп жатышат. Мындан тышкары, Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 20-21 ноябрда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына барып, баланын энеси ЖС менен сүйлөшүп келишкен. 20 ноябрда кармалган ЖС ички иштер бөлүмүнө суракка алынган. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 37-125 беренеси боюнча айыпталууда. 21 ноябрда Акыйкатчы институтунун кызматкерлери ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кайрадан барган кезде ал кандай жагдайда төрөгөнү тууралуу айтып берген. Анын айтымында, үй шартында төрөгөн ата-энеси анын кош бойлуу экенин билишкен эмес. Баланын атасы ким экенин билет, ал адам учурда абакта жатат. Кармоо шартына даттанган эмес, камерада ал 2 аял менен бирге кармалып турат. ЖСнын айтымында, аялдардын гигиенасына керектүү бардык буюмдар бар. Аны дарыгерлер текшеришкен, зарыл болгон медициналык процедураларды жүргүзүшкөн. Мамлекеттик жактоочу берилген Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына таянсак, 2023 жылдын 19 ноябрында 2003 жылы туулган ЖС үй шартында төрөгөн. Андан кийин ымыркай Арча Бешик жаңы конушундагы үйлөрдүн биринин алдынан желин баштыкка оролуп, кутууга салынган абалда табылган. Тергөө тарабынан тиешелүү экспертиза дайындалды. Акыйкатчы институту мамлекеттик органдарды баланын укуктарын коргоону камсыздоого чакырат. Бул иш Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаеванын жеке көзөмөлүндө. Лилек районунун Айбийке айылында Танги Айбийке сугат суу долбоору ишке ашырылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Долбоордун курулушуна 30,4 миллион сом жумшалды. Каражат мамлекет тарабынан Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун алкагында сарпталган. Алтын Бешик тоолорунан айылга чейин 5,5 километр аралыкта жер асты менен суу алынып келинди. Курулуштун жүрүшүндө тоодон түшкөн мөңгү суунун астына башкы суу алуучу жай курулуп, тоо боору менен жер астына суу түтүгү жаткырылып келген. Натыйжада 164 метр бийиктикке өз нугу менен суу чыкты. Долбоор сыноодон өткөрүлүп, ийгиликтүү ишке ашты. Долбоордун алкагында дагы 1 чакырым жерге сууну тартуу иштери айыл өкмөтүнүн эсебинен жүрдү. Жаз алды менен долбоор толук кандуу иштеп баштайт. Натыйжада Айбийке айылына сугат суу берүү жакшырат жана 628 гектар бош жаткан талааларга суу жетип өздөштүрүлөт, деп кошумчалашты өкүлчүлүктөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ошто 350 миллион сомго жакын жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Атайын кызматтан билдиришкендей, жер тилкелер муниципалдык чөйрөдөгү коррупциялык схемаларды жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жыйынтыгында кайтарылган. 2001 жылдын 31 июлунда Ош шаарынын мэриясы тарабынан Лиматекс жоопкерчилиги чектелген коомунун Ош шаарынын Привокзальная көчөсү номер 101 А дареги боюнча жайгашкан 2,83 гектар жер тилкеси убактылуу колдонууга берилген. Ош облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы УКМКнын 2023 жылдын 15 ноябрындагы материалдарынын негизинде Ош шаардык мэриясы тарабынан берилген апелляциялык даттануусун карап, мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкесин муниципалдык менчикке кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Чечим жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирди. Баалоо корутундусуна ылайык, аталган жер тилкесинин баасы кылмыш жасоо учурунда 350 миллион сомду түзгөн. Бирок азыркы учурда базар баасы боюнча 800 миллион сомго жетиши мүмкүн. УКМК жерлерди жеке менчик мыйзамсыз өткөрүп берүү фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантууда.
Чүй облусунда 755 жол эрежесин бузган Chevrolet Lacetti унаасынын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүмү боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма-сөз кызматынан билдиришти. Эреже бузуу фактылары 2022 жылдын 30 майынан 2023 жылдын 20 ноябрына чейинки аралыкта коопсуз шаардын камераларына түшүп калган. Айып пулдарын өз убагында төлөбөгөн айдоочу Бишкек-Кордай трассасынан кармалган. Унаа Аламүдүн районунун убактылуу айып короосуна токтотулган. И мы хотели бы от посольства представить вам информацию. Венгриянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги Венгрия өкмөтү тарабынан берилүүчү жана чет өлкөлүк студенттерге арналган стипендиум Hungariacum стипендиялык программасы боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Венгриянын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Дороце Ласло Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда билим берүү жана илимий изилдөөлөрдү эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн бул программанын маанилүүлүгүн белгиледи. Анда ал быйыл бул программага 10 жыл толгонун жана ал Кыргызстанда 2017 жылдан бери иштеп келе жатканын билдирди. Анын айтымында алгач кыргыз студенттер үчүн 25 квота бөлүнсө, бүгүнкү күндө 200-гө жеткен. Число киргизских студентов таки в короткое время. Бир жумадан кийин 2024 окуу жылына документтерди кабыл алуу башталат. Бул программа бүгүнкү күндө эл аралык брендке айланды. Бизди кубандырганы кыска убакыттын ичинде кыргыз студенттерине болгон квотанын көбөйгөнү. Алгаш 25 орун болсо, азыр 200-гө жетти. Биз үмүт кылабыз. Ушул жылы студенттерди кабыл алууда көп көйгөй жаралбайт деп. Айтайын дегеним, алгачкы жылдары бир аз түшүнбөстүктөр болгон. Эми андайлар бардык жаңы башталган иште болуп турчу көрүнүш. Эми биз көнүштүк десек болот. Все будет проходить без проблем. Маалымат жыйынга конок катары жана стипендиум Hungariacum стипендиялык программасы тууралуу маалымат алыш үчүн жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттери да келишкен. Алар өлкөдө билим берүүнү өнүктүрүү үчүн мындай программалардын маанилүүлүгүн белгилешип, быйыл бул программага катышуу ниеттерин билдиришти. Негизи буга чейин бул стипендияга азыркы мына бүгүнкү айтып аткан стипендиальный программага биздин университеттен катыша элек. Бүгүн ошо студенттерибизди алып келгенбиз, ошолор менен кененирээк маалымат алып, тыгыз байланышта болуп, ушул студенттерди катыштырсакпы деп. Азыр биз билдик, бул программада бакалавриатка, магистратурага жана PhD докторантура программаларга тапшырса болот экен. Учурда Венгрияда окууга кызыккан жаштар көп экени, Кыргызстан менен Венгриянын алакасы өнүгүү жолуна түшкөндөн кабар берет дейт тарых илимдеринин доктору, профессор Сынару Алымкулова. Стипендия сиз уккандай, дегенде 25 гана стипендия бөлүнгөн, быйылкы жылда 200 стипендия бөлүнүп атат. Бул эки тараптын, эки өлкөнүн, Кыргызстан жана Венгриянын кызматташтыгы кеңейип бараткан белгиси. Мисалы үчүн бизде Венгрияда барып окуп келе турган кызыккан жаш өспүрүм абдан көп. Ошондуктан бул стипендиялардын кеңейтилгени бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Стипендиум Hungariacum стипендиялык программасына катышуу үчүн арыз берүү процесси бир нече этаптарды камтыйт. Алгач расмий сайтка кирип 2024 жылдын 15 январына чейин онлайн арыз берүү керек. Арыздарды кабыл алуу 1 декабрдан башталат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги аркылуу арыз толтуруу зарыл. Андан кийин керектүү документтерди тапшырып, сынактык тандоо процессинен, анын ичинде тестирлөөдөн жана маектешүүдөн өтүү керек. Эгер көрсөтүлгөн талаптардан өткөндөр Венгрияда окуу мүмкүнчүлүгүнө болушат. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.